Кантип сиз аскер кызматкери болуп жүрдүңүз? Жан дүйнөм калады да. Кыргызстандын жараны болгондон кийин мен ошол нерсени эркек сыяктуудай, мырза сыяктуудай өтүшүм керек дегендей. Жеке сүйлөшүп калганда буллинг темасын да козгоп кеткен. Мектепте кыздар арасында катуу чоң буллинг болгон. Бабам айтып калды, атам, эмне токмок жейсиң? Бирок буллинг темасын үйдөгүлөргө такыр айтчу эмесмин. Новотель деген отель келип, анан ошонун топ менеджер болуп, бир нече проектлердин топ менеджер болгон. Сиз ал жака кантип келип калдыңыз? Боюмда бар кезде башка кыргызский компания албайт да аял затын. Новотель мени жумушка алды. Профессионал катары карашты да. Андан кийинки иш сапарыңыз кайсы жака? Андан кийинки иш сапарым кайра эле курулуш тармагына кетти. Елизавета курулуш компаниясында маркетолог болуп иштейм. Кыргызстандын курулуш тармагындагы бардак беспредел көбөйүп кетпедиби? Кофе сатып алган жоксуң, кийим сатып алган жоксуң, сен чоң үй сатып алып атасың да. Эң биринчиден компанияга канча жыл болду? Кимдер иштейт? Документтери барбы? Бүт жагын карап чыгыш керек да. Мамлекет деле көзөмөлгө алгансып, бир аз кысымдар күчөдү. Мамлекет деле карапайым элди ойлоп атат да. Берген акчасы акталсын, өз батирин алсын деген. Маркетологдордун кесибин талдап кетким келет да. Маркетинг — это путь клиента. Мондай красивый картиналарды көрсөтүп коюп, красивая картина это биринчи жолу илип кетиш керек да. Келгенден кийин уже ар жактан уже сенин сервисиң, кылган иш чараң полностью ошо камтыйт да. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Ар дайымкыдай сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу подкасттарды тартканга аракет кылабыз. Бүгүн болсо бизде конокто аскер кызматкеринен баштап буллингтерден өтүп, анан кийин мындай айтып коет го, топ менеджер деп Кыргызстандын тарыхында, мындай эгемендүү тарыхында Новотель деген отель келип, анан ошонун топ менеджер болуп, бир нече проектлердин топ менеджер болгон Гүлназ Высокова эжекебиз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым. Мен эми башында эле баягы биз таанышканда деле мен таң калгам да, сизге бул нерсени көп айтышса керек. Кантип сиз аскер кызматкери болуп жүрдүңүз деген нерсеге токтолгум келет. Жан дүйнөм калады да. Ошол нерседен негедир өткүм келди. Ошол нерсени көргүм келди. Бул кандай болду экен? Азыр көп эле айтып коет, аскерде иштеген мындай, аскердин айымдары мындай жестокий, эркек мүнөз болуп калат деп мен аны кандай десем 100% кошулбайм. Анткени эң назик, эң чечкимдүү, эң ажарлуу, түшүнүктүү айымдарыбыз ошол жакта. Мен сизди өзүңүз тандадыңызбы дегенде, мен балалыгыңызга кайткым келип турат. Себеп дегенде, баягы адамдын бир өзүнүн жашоосундагы эң чоң кесип тандоо го. Балалык кезде эмне сизге таасир берди? Бул ошол коргоо министрлигинен тышкары дагы, балким үйүңүздө аскер кызматкерлер бар, балким кандайдыр дагы бир окуялар болгондур. Негизи үйүбүздө менин өзүмдүн апам, мамам, апам Нарын областынын Нарын шаарында военный комиссариатында бухгалтер болуп иштеген. Ошол нерсе дагы көп таасир бердиби дейм да. Кыргызстандын жараны болгондон кийин мен ошол нерсени кандай эркек сыяктуудай, мырза сыяктуудай өтүшүм керек дегендей, мындай кандай десем калыптанып калсам керек. Мырзаларга мындай уялып койсоңор болот. Билбейм, аны деле мисалы үчүн көп айтып калышы мүмкүн, ой, мындай преувеличивать этип атат деп. Ошол нерсе кандай десем незакрытый гештальт болгон да магачы. Кылышым керек, көрүшүм керек. Бул менден өтүш керек же мен ушул кандай десем мындай ступенька тепкичтен өтүшүм керек деген сыяктуудай өзүмө кандай гештальт деп коебу же кичке кезимде көрүп калганбы. Бирок ошол нерсени кандайдыр бир мындай буйругандай эле келип калды да. Болушу мүмкүн, апаңыздын балким ошол кызматты аркалаган. Атаңыз эмне кесипти аркалагычу? Негизи атам өзү зоотехникумду бүткөн. Анан бирок строительство жаатында иштеген да. Атамдын тарбиясы, мага болгон мамилеси аябай мындай требовательность болчу да. Бардык жактан мындай биринчи болуп турушуң керек дечү да.
темир тартип. Темир тартип. Эми түшүндүм. Сиз деги эле ата энеңиздин жолун жолдоп кетипсиздерсиз. Аскер кызматы болобу, бүгүнкү күnkү аркалап аткан кесибиңиз болобу, баары ошол үй бүлөдөн чыккан нерсе экен. Эми баягы жаш бала кезиңизде, мисалы үчүн окуучу болгонсуз, балалык кезиңизди айтып кетсеңиз, кайсыл жерде өттү балалыгыңыз, мектепте учурлар, анан биз баягы жеке сүйлөшүп калганда буллинг темасын да козгоп кеткендик. Ошол тууралуу да айтып берсеңиз. Негизи мен өзүм Нарын шаарында төрөлгөм. Нарын облусу Нарын шаарында төрөлгөм. Номер 2 Чкалов атындагы мектебин окугам. Андан кийин 7 класстан 11 класска чейин номер 7 Матын Сыдыков атындагы мектебинде окугам. Орус класста окугам, бирок ошол жакта буллинг көбүрөөк болгон да. Бул Нарында. Бул Нарында эле, Нарын ичинде. Эгерде биринчи мектеп башка жакта болсо, экинчи мектеп шаардын баш жагында эле да. Буллинг маселеси кандай болуп жаралчу? Бул атың өчкөр буллинг деген нерсе. Буллинг чын эле биринчи мектепте көп деле болгон эмес, бирок экинчи мектепте кыздар арасында катуу чоң буллинг болгон. Негедир ушу мен ошо класска келгенде как раз ошол жылы көп балдар которулуп келип, ошо А класс деп А класска кирип калгам. Эми ал убакта деген дети бывают жестокими деп коет го. Может ошого аябай көп классташтарыбыз да согушчу. Эми ал убакта деген бизде деле көп кыздар кошо берчү эмес. Азыркы кошкон классташтарыбыз менен до сих пор кийин чоңоюп калдык. Эми ал нерсе бир жылдын ичинден кийин тарап кетти, бирок башында буллинг жакшы эле болгон. Буллинг дегенде, мисалы үчүн көпчүлүк түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне кол көтөрүүлөр болчу, же мындай жөн эле кошпой койгон мындай кемсинтүүлөр эмнеге байланыштуу болчу? Мен ушу көз алдымда дагы деле ушул мындай эстеп кетем кээде. Бир жолу девсовет деп койчу эле го. Ошол убактан анан неме практикант эжебиз бар эле, баарыбызды чогултуп айтканда анан: "Я не люблю тебя, Гульназ, я всех люблю, но я не люблю тебя" деп бетиме айткан бир классташ кызым бар болчу да. Эми анда 6-класспыз да. Билбейт эле кирсек, балким менин жүрүшүм жакчу эмес, балким мен орус мектептен которулуп келгеним жакчу эмес. Анан бир жолу бар эле аябай кыздар мушташып үйгө токмок жеп келгем да. Апам жаңы куртка алып берген. Ошо куртканын биягы мындай тилинип келди. Билбейм эмне болуп тилинген, же мушташып бир нерсе келинип калдыбы. Анан үйгө келсем папам бар экен. Кийип эле ыйлап жатып калдым, сумкамды ыргытып эле. Папам айтып калды: "Атам, эмне токмок жейсиң? Токмок жейбе. Сен азыр токмок жеп кетип калдың. Ал эч кандай сенин маселеңди чечпейт. Эртеси күнү деле ошо боло берет. Аларга балким сен жакпайдырсың, бирок сен мага жагасың, сен менин кызымсың." Ошол сөздөн кийин көп маани бербей калгам да. Бирок ушундай мектептеги буллинг темасын үйдөгүлөргө такыр айтчу эмесмин. Азыр бүгүнкү күндө деле сиз сыяктуу мектептерде, мисалы үчүн кыз балдар азыр ого бетер күчөп кетпедиби? Ошондо буллинг көрсөтүп аткан, бирөөгө басым жасап аткан кыздар бар, топ бар. Анан ошондой топтордун колунан же тилинен азап чеккен дагы кыздар бар, кыйналып аткан. Ошолорго эмне деп айтмакчы элеңиз? Айтыш керек, ачык эле. Үйдөгүлөргө, эң биринчиден ата энеге. Азыркы мектептерде эми детский психолог дегендер бар да. Биздин убакта жок болчу. Мугалимдерге айтыш керек. Буллинг эми мен окуп жүргөн учурда кыздарга деле эмес, балдарга деле аябай болчу да. Басым, мушташып, согушуп, бирөөнүн акчасын алып, тоноп кетип, кийим чечип кетип. Андай сизде деле болсо керек, Ал убакта абдан күчтүү болчу да. Анан эң биринчи ошо сүйлөшүш керек, айтыш керек, өзү менен көп эле жүрүп, балдарым кандай десем мындай түнт болуп калып атпайбы, оюн эч кимге айтпайт, өздөрү менен өзү эле мектепке деле баргысы келбейт, андай окучу. Мындай знаменитый сөз бар го, мисалы, биз деле токмок жеп, анан ошентип бышып чоңойгонбуз, эчтеке болбойт деген. Ошол туурабы, туура эмеспи? Азыркы заманга туура эмес го дейм ал. Азыр деген башкача заманда. Айтышыңыз боюнча мектепти жакшы окугансыз, жакшы бүтүргөнсүз. Анан кийин кайсыл шамал менен сизди аскерге алып кетип калды? Негизи мен өзүм эле жан дүйнөм творческий адаммын да. Дизайнер болом деп КГУстага келгем. Келсем как раз ошо дизайнер, архитектура деген немелер толуп калыптыр. Туруп анан геодезия, прикладная деп чыгып калды. Анан папама чалсам: "Геодезия тапшыра бер".
эми на крайний случай ошол жерден да мен жөн эле тапшырган жокмун, окудум да. Муну бүткөндөр каяка иштейт десем, ошол жерде могу служить в Министерстве обороны Кыргызской Республики деп таблодо жазылып турган. Мен айттым, всё, мен ушул жака окуйм. Бир күндөн кийин өттүң деди. Окудум, тапшырдым. Барсам жалаң балдар, кыздар жок. Мен кыздарды жаман көрчүмүн да. Мектептен мен бөлүшчү да. Мечта сбылась. Мечта сбылась. Жалаң строительно-технологический факультет, жалаң кыздар. Анан 7 эле кыз болчубуз. Бир где-то 20 баланын ичинен 7 кызбыз да. Анан барганда эле староста болуп калдым. Бул жердин дагы бир нерсеси бар. Мен окууга кетип атканда анча-мынча туугандар айтып калды да, окуй албайсың аяк деген кыздар окубайт. Технологическийге балдар окуйт. Мен дегендин эле балдар окуйт. Стереотип. Кыздар окуйт. Мен деген чоң адамдардын, акчалуу адамдардын эле балдары окуйт, кыздары окуйт. Сен окуй албайсың. Эмнеге мен окуй албайм? Окуйм. Ошол жактан дагы я хотела доказать да, я вот это, я Гүлназ, я могу деп көп айтты да, швеянын эле мындай эле техникумду окуй. Ошондо эле мындай кыздарга стереотиптер көрдүңүзбү? Намыстанып барып туруп ошо жака тапшыргам, ишенесизби? Староста болуп жүрүп, красный диплом менен бүткөм. Ошондо 32-31 бала тапшырганбыз, аягында бир 17 эле бала бүттүк. Ошондо 3-курста иштегем, анан как раз окууну бүтүп атсам, биздин кафедранын жетекчиси айтып калды, Гүлназ, бизге окуп сабак бербейсиңби университетке депчи. Военный кафедра. Жок, ошо геодезияга эле, прикладная геодезияга эле сабак бербейсиңби деп, анан макул деп, анан аякта иштеп жүргөндө анан жанагындай предложение чыгып калды да. Оборонаданчы ушундай набор болуп атат. Отдел военной топографии, нужны хорошие специалисты депчи. 3 жыл окутат программага, анан сертификат берет. Ошо сертификаттан кийин өтсөңөр алабыз деп, анан Кудай жалгап бардым. Барсам да аякта да бүт эле. Анан баары эле призывать этип атыптыр. Барып, анан ошол жактан өтүп кеттик. Балким мен өтмөк эмес. Балким мен медкомиссиядан өтпөй калмакмын, анткени недорос болдум да мен. Өзүнүн приказы бар да аяктан да, анан айтышты, жаккан айттым, мен өткүзбөй койду медкомиссиядан деп, жактан ошо набор кылып аткан офицерге чалсам, айтты, бул специалист. Специалист бизге керек. Сиз курал кармабайсыз? Кармачу. Ооба, биз деген неме кылчук да, бир кварталда бир кой ташка барып, войсковая частька барып, норматив сдавать этчүк. Эми ошондо сиз жалпысынан канча убакыт аскерде кызмат кылдыңыз? 3,5-4 жылдай кеп болсом керек, калп айтпасам. Бир контракт түзүп, анан экинчи контракт 3 жыл, 3,5 жыл болуп калат. Ошондо болордо, анан уже мен ойлондум да, мен творческий адам экенмин. Негизи эле реклама, маркетинг дегенди мен абдан жакшы көрчүмүн. Айтып атпайм, мектепте байкадыңызбы, организовать этип, бир нерселерди уюштуруп, ошол нерсе мындай хоббим болчу да. Бирок аскерде бул кыялыңызды толуктаган мүмкүнчүлүк болду, толуктадыңыз? Мүмкүнчүлүк болду. Бизде башка отдел бар эле, управление, пресс-служба. Бул полностью аскерлердин жашоо турмушун жөнөкөй элге туура жеткирүү. Мисалы, пресс-служба болгон ичинде. Анан ошондо биз ошондо как раз соц тармактары жаңыдан чыгып аткан эле, ошондо мен идея киргизгем. Келгиле ушул ачабыз адамдарга Facebook, элементарный, доступный нерселер, Instagram, ошолорго болгон жаңылыкты мындай эл көргүсү келет да, мисалы үчүнчү, эмне болуп атат? Ичинде болуп аткан иш-чара, иш-аракеттерин элге жеткизебиз деп. Ошол страницаны создавать этип мен өткөрүп бергем да. Сиз ал жакта кызмат өтөп жатканда эле бул жактан уже сизге сунуштар түшө баштады. Мен кызмат өтөп жатканда акыркы жылы жумуштан кийин чыгып алып, 6-да жумуштан кийин чыгып алып, курстарга барат элем. Онлайн курстарды сатып алат элем Казакстандан. Маркетинг бул эмне кылат муну, кандай кылат депчи. Анан ошол жакта иштеп жүрүп бир мындай өзүм биринчи образованием, билимим строительно-технологический болгондуктан, ошо курулуш компаниясына маркетолог болсом дечүм да. Мага оңой болот да, мен түшүнөм да. Анан
случайно эле бир жерден бир Улан деген байке менен таанышып калдым, бир иш чарадан сүйлөшүп калып эле, тааныбайм мен ал кишини. Жаңы тааныштыңыз. Таанышып эле анан офисиме кел деп чакырып калды. Анан офисине барып сүйлөшүп, анан курулуш компаниясы экен. Анан ошол байке айтып калды, вот мен ушул компаниянын директорумун. Бизге ушундай маркетолог кыз керек болуп атат, ишеничтүү депчи. Мен көп офисте болбойм деп анан отдел продаж менен тааныштырды. Аякта да чалаң мырзалар болду. Бир эле кыз бар болчу, кассир, калган мырзалар. Негизи анан кирип ошол жака иштеп калдым. Аябай таң калдым. Тияктан чыгып эле, мисалы үчүн өзүңүз ойлонсоңуз, прикладная геодезияны бүтүп алып контрактын эметип, көп айтты да мага, сен эмне жиндисиңби? Сен астыда жакшы должность, бир эмес 2 управлениядан сага сунуштап атса, офицерский неме сунуштап атса, сен эмне кетип атасың? Мен үйдөгүлөр шок болду. Сен кантип ал жумушка депчи, элдин баары таң калды да элестетсеңиз, коллегаларым таң калган. Ты что, серьезно уходишь дешипчи? Анан рискнула, как сказать. Эч нерсемди караган жокмун. Аркамды да караган жокмун. Байке чалып калды, генеральный директор компания. Өзү резюме ыргытып кыйналган жокмун мен. Ошентип барсам, столумду даярдап коюшуптур. Мен иш күтүп атат элестетсеңиз. Дипломум деле жок. Мен сертификаттар менен эле, онлайн курстар, тренингтер менен эле бардым. Бирок ал учурда эми маркетинг боюнча көп деле адис жок болсо керек эле Кыргызстанга. Ал учур эмес, азыр деле эми мындай жанданып келе жатат. Бардык, как раз мен барсам жаңы объектти баштап ачышкан экен. Анан ошол объектте биз полностью упаковка кылдык да. Ошол жактан турмушка чыгып, ошол жактан кыздуу болгом да. Аябай берекелүү компания эле. Абдан жакшы. Негизи мен көрүүчүлөр менен да таанышып кеткенде айттым го, Новотелдин топ менеджери болгон учурунда деп. Негизи Новотел эми баарынын көзүнө көрүнгөн дүйнө жүзүндө бренд болгон отелдердин бири. Сиз ал жака кантип келип калдыңыз? Ал жактын жумушу кандай болду? Новотел менин өзүмдүн жолдошум куруучу тармагында иштейт. Анан биз күнү эртең менен Московскийден айдайт элек. Күнү эртең менен мен жумушка чыдайт элем, мен ошол жактан калып калат элем. Анан ошо Новотелдин жанында болчу, тиги курулуш компаниясынан. Күнүгө жолдошум айтат эле, мояка международный отель салынып атат. Международный отель салынып атат депчи. Анан аябай кызыкчу элем, кандай отель болот экен. Көрсөтпөйбү, ичимен ойлоп коем, ушул жака иштесем, уже да, сигнал. Ушул жака иштесем, именно маркетолог болуп иштесем дечим. Анан тиги компаниядан төрөдүм, үйдө отурдум. Анан дагы тааныштар чакырды. Байкасаңыз, мен резюме ыргытпайм. Дагы тааныштар чакырды. Гүлназ, биз ушинтип маркетолог иштеп атабыз, келбейсиңби деп. Анан башка курулуш компаниясына декреттен чыктым. Тиги компаниядан коштошуп кеткем да. Башка жакка жагып иштеп, анан иштеп атсам, ошол жакта иштеген коллегам бар эле. Коллегам кеткен, ошо Новотелде иштечү, аны чакырып калды. Гүлназ, ушундай бизге маркетолог керек болуп атат. Как раз тияктан келип собеседование өтпөйсүңбү деп. Английскийиң кандай деди. Мен айттым, английскийим өтө жакшы эмес деди. Анан келе бердим. Эми баазаң барды түшүнөсүң. Мен айттым, түшүнөм, бирок укмушмун, сүйлөй албайм дедим. Хорошо, кел деди. Анан тиги собеседованиега мындай рубашка кийип, жашнакай болуп бараткан. Мен болсо розовый кийинип алып барган элем. Эми ойлогом да, эми албайт го деп, анда да экинчи баламды күтүп аткам. Генеральный менеджер чакырды. О себе расскажите деди. Англисче то, что өзүм айта алган нерсени айттым. Анан отдел кадрдын жардамы менен которуп, анан мени жумушка алды эле да. Негизи эле бул эл аралык отель деп атпайбызбы? Биринчилерден болуп мындай статустагы отель келди. Анан ал жерде кандай эмнесин сиз көтөрүшүңүз керек эле? Эмнесин тартып кетишиңиз керек эле? Узнаваемость. Узнаваемость бренда, ошол клиент менен ошо брендтин услуганын ортосунда байланыш жолду түзүп бересиң да. Анан мен бир коллегам бар, башка тармактан келип калды, башка отелден бизге отурулуп, анан я еще ичим бар, чыгып таанышып неметсем, мен айткам, маркетолог Гүлназ деп таанышып атам да десем, сен отурасың, биз башка отелден келген ал кыз чынын. Биз ойлогонбуз Новотелде маркетингде 5 адам иштейт го депчи.
мен командам бар болчу, бирок баары на удаленке болчу. SMM на удаленке болчу, диджитал маркетинг на удаленке болчу. Операторлор келип турчу, кетип турчу. Ага төлөйүн десең акчаң жок болчу. Биз баарын бартер менен жапчук да. Же сүйлөшчүбүз. На отелде берчү нерсе көп болчу. Локация мисалы да. Анан эми ошентип кыйналып болсо да ачылдыңыздар, анан кийин канчадан кийин Новотель мындай өзүнүн окупаемость дейт го, өзүн өзү мындай актай баштады, таанымал боло баштады. Новотель баары күттү. 5 звезд кандай отель болот экен деп. Башында эле жакшы кетти бул отель. Укмуш кыйналган жок. Мисалы үчүн ошол ойлойм, негизи менин оюм ошол ар бир адис өзүнүн ишин жакшы билгендиктен ошол көп балким минустар болгон, жетпей калган, чыгымдар болот ар бир жерде. Ошолорду биргизбей жаап кеткен да. Көп жакшы мероприятиялар болгон аякта. Менде сурай турган нерсе, ушундай эл аралык компаниялардан сиз эмнени үйрөнө алдыңыз? Мисалы үчүн Кыргызстанга колдончу эмне үйрөндүңүз? Эң негизгиси билимди көбүрөөк көбөйтүш керек. Обязательно язык билиш керек. Эң биринчиден мен английский менен буга чейин такыр достошкум келчү эмес, ишенесизби? Анан ошол жерден коллегам айтып калды, Гүлназ, это прям сага көп эшиктерди ачат деп. Анан ошондон баштап аябай аракет кылып калдым да. Ушу тил жагын үйрөнгөн. Мен ойлогом да, мен бүтсөм строительный жакты бүтсөм каяктаган. Маркетинг это не связано депчи. Анан международный это есть международный. Бул сиз тармакта эле эмес, негизи эле ошол иш жүргүзүүдө, мисалы жетекчилер балким өзүнүн мындай кандайдыр бөлөкчө алып жүрүшөбү, кандай ички мындай кухнясы кандай алардын ички түзүлүшү? Анан эң негизгиси сотрудниктердин өздөрүнө кол алдында иштегендерин колдоо көрсөтүшөт. Мисалы үчүн боюмда бар кезде, мисалы үчүн башка кыргызский компания албайт да аял затын жумушка. Новотель мени жумушка алды. Алар караган жок, Гүлназ, сен 9 айдан кийин декретке кетип кала турбайсыңбы деп. Алар мени профессионал катары карашты да. Бизге маркетолог керекпи? Маркетолог келип атабы? Анан биз ошого интуитивно ишенели. Ал сени мындай кетип калат деп карабайт да. Сага адис катары чоң ишенет. Бизде рынокто чувствовать этиш керек дегениңизде мындай нерсе жатат да, мисалы үчүн Кыргызда мейманканага барып жатат десе эле мындай туура эмес түшүнүк болот. Мисалы үчүнчү, бизде негизи бөлөк мамлекеттерде алып көрсөңүз, мейманканаларга мындай выходной күндөрү деле, дем алыш күндөрү үй бүлөсү менен барып эс алып, ал жер мындай өзүнчө бир комплекс, бассейни бар, рестораны бар, эс алып, анан кийин ошол эле отельдин жака белинде жашаган деле жашоочу, ошондой кылат. Туура айтасыз, биз негизи ошол Новотелде мен өзүм иштеп жүргөндө weekend package деп биз акция запускать эттик. Келесиң, выходнойдо үй бүлөң менен эс алып келесиң. Новотелдин астында биринчи этажында Арча рестораны бар эле. Ошол жерде үй бүлөгө ылайыктуу жакшы мероприятиялар болчу. Мисалы үчүн жаңы жылды деле азыр кээ бирлер үйүнөн тоскусу келбей калбады. Ошондой жаңы ачылганда биз ушу Новотелден жакшы Gatsby Night, Shanghai Night деп жакшы нерсе мероприятияларды кылганбыз да. Бул да болсо абдан чоң иш чара бул. Абдан көп адам иштейт анын аркасындачы. Чоң бизнесмендер, дүйнөлүк бизнесмендер өзүнө үй деле сатып албайт, анан ошо отельде жашап эле бул мындай прагматичный подход деп ушинтип айтышат го. Анан кыргыз деле өзүнүн мындай түпкүлүгүнө келсе, мындай үй салып, мындай отурукташкан деле калк болгон эмес, илгеричи мындай 100 жыл эле болбосо. Боз үйдү аяка көчүрүп, бияка көчүрүп, мейманкана десек болот да, мындай на свежем воздухе. Ошондой эле жашаган. Балким бизде дагы бир кандайдыр бир жылдар өтүп, бизде дагы көптөгөн мейманканалар анан кийин акчабыз көбөйүп калса, үй сатып албай эле ушу мейманкана алмаштырып эле жашап калабызбы деген ой келеби? Эми акчабыз көбөйүп калсын, кыргыз элинин акчасы көбөйсүн албетте. Жок, бизде андай болбойт го дейм. Кыргыздарга эң биринчиден үй бар эле, жер таам жакшы көрүшөт. Үй сатып алышат, өздөрүнө алат, балдарын алат. Ага биз балким келишибиз ыктымал, бирок биздин сиз айтып атпайсызбы, ата бабаларыбыз көчүп жүрүп көчмөн калк болгон депчи. Ал балким ошол заманга ошондой ылайыкташтырган да. Анан кийин бара үй сала баштады да. Азыр кыргыздарга үй бул эң биринчи керектүү нерсе.
Ошентип сиз Новотелдин ток менеджери болдуңуз. Анан ал жерде канча жыл 3 жыл иштедим. Новотелде мен 3 жыл иштедим. Ачылгандан баштап биринчи маркетологу мен болдум. Ачылгандан кийин жарым жылдан кийин балким барса керек 3 жыл иштедим Новотелде. Андан кийинки иш сапарыңыз кайсы жака? Андан кийинки иш сапарым кайра эле курулуш тармагына кетти. Азыркы эле Елизавета курулуш компаниясында маркетолог болуп иштейм. Бияка деле 3 жыл болоюн деп калды го дейм. Негизи курулуш тармагы тууралуу да сурап кетким келет. Эми бул тармакта иштегениңиздерден кийин акыркы учурларда Кыргызстандын курулуш тармагындагы мындайча айтканда бардак беспредел көбөйүп кетпедиби? Бул кардар менен ошол куруучу компаниянын ортосундагы түшүнбөстүктөр же болбосо атайын эле алдап коюу механизмдери көбөйүп кетти. Бул эмнеден башталат негизи? Эмне кайсы жылдары башталды, эмнеден башталат негизи? Кайсы жылдары башталды деп мен айта албайм. Калпычы болбойн чынын айтканда. Бирок эң негизгисин айтайын, абдан эле ишеничтүү болбош керек да. Сен деген мындай кофе сатып алган жоксуң, кийим сатып алган жоксуң, сен чоң үй сатып алып атасың да. Албетте эң биринчиден компанияга канча жыл болду? Ал компанияда кимдер иштейт? Документтери барбы? Ошол эле салынып аткан, сен сатып алып аткан үйдүн керектүү документтери барбы? Сени кайсы менеджер да, мисалы үчүн сатуучу сатып атат, документтери туурабы? Бүт жагын карап чыгыш керек да. Мисалы үчүн сен 20 сом же 50 сом же 50 миңдарды $1000 берип койгон аткан жоксуң да. Ал чоң акча да. Ошол нерсесин абдан кырааттык менен мамиле кылып сатып алыш керек да. Изилдеп, байкап, документтери барбы текшерип, юристтер менен барып, албетте. Мисалы үчүн азыр андайлар толтура да, биз акчабызды бергенбиз, үйүбүз бүтпөй атат, 10 жыл болду, 15 жыл болду дегендерди биз баарыбыз эле жаңылыктардан угуп атпайбызбы, көрүп атпайбызбы? Ишеним албашкан да. Ал үй бүткөн чакта деле эксплуатацияга берилбей, жана техпаспорт жок үйлөрдүн, мисалы эми жеке сиздердин компанияңызга келе турган болсок, көптөгөн компаниялар баардыгы эле дейли, бартерге машинасын алып, анан кийин квадрат метр сатып, же болбосо баштапкы төлөмү жок деле ай сайын төлөмгө отургузуп коюп, адамдарды көп какшаткан учурлар бар. Сиздерде кандай? Биздерде андай эмес. Мисалы үчүн мен кайсыл брендте, кайсыл компанияда иштебейин, мисалы үчүн мен деле жумуштандайм. Жөн эле акчага алаксып барып иштеп калбайм. Мага деле ошол биз команда менен иштеп аткан деле кандай десем, мындай туруктуу болуш керек да. Туурабы? Сен кылып аткан нерсең, биз ошол жерде маркетинг команда, чоң команда иштейт аяктачы. Мыктадистер иштейт. Ошол кылып аткан иштери жөн эле мындай жок болуп кетпеш керек да. Бар болуш керек. Ошондуктан бизде андай жок. Бизде ар бир салынып аткан азыркы Бишкек шаарында, Ысык көлдө объектилерде канча үй салынып, канча участка объектилер салынып атса, ошолордун баарынын документтери бар. Биз юридически баарын, например, келип текшеришет юристтери менен. Бизден деле алып аткан, мисалы үчүн, кардарлар өздөрүнүн юристтери менен келип текшерет. Өздөрү деле билимдүү адамдар келип текшерип, анан алышат, нотариально заверить этип через нотариус. Азыр неме болбоду? Ар бир, мисалы үчүн, салынып аткан объектке, курулуш имаратына QR-код илишет. Ошолордон эле текшерсе болот. Бирок эми аны деле мындай аттап өтүп кеткендер жок эмес да. Эми ал жагын ошо салып аткан компания же ошо компанияны негиздеп аткан адамдар, ал өздөрүнүн мойнуна жоопкерчилик да. Бул бирөөнүн акчасын алып сыстатып калтырып койгон деле туура эмес го. Ошо кол астында канчалаган адам иштеп атат, ал деле туура эмес да. Анан мен, мисалы үчүн, биздин компания жаман деп айтыштан алысмын. 3 жыл болду да иштеп атканыма. Кудайга шүгүр, баары эле жакшы болуп, өзүбүздүн оюбуздай болуп эле келатат. Бир дагы жолу документин бербей койду. Мисалы үчүн 3 жылдын ичинде мен андан башкасын жооп бере албайм. Биздин астыбыздан обязательстволорун аткарбай койду, берген сөздөрүн кылбай койду деген клиент болгон жок. Мисалы үчүн азыркы убакта бизде Көлдө 3 объект салынып атат, Шаарда 2 жилой комплекс салынып атат.
бир бизнес центрибиз бүткөнү калды, мындай салынып аткан объектилердин айтып атам да. Негизи акыркы жылдары ошол мамлекет деле көзөмөлгө алгансып, бир аз кысымдар күчөдү. Анан кийин көпчүлүк бизнесмендер бул Кыргызстанда курулуш тармагында бизнес кылыш деле мындай пайдасыз боло баштады деген нерселерди угуп калабыз да. Канчалык кыйынчылыктар бар азыркы күндө? Балким мен көрбөгөн, эми мен маркетологмун да. Мен көрбөгөн кыйынчылыктар бар чыгар, бирок мамлекет деле карапайым элди ойлоп атат да. Ушу берген акчасы акталсын, документтери түз болсун, ар ким өзүнүн акчасын берип атат, өз батирин алсын деген. Мисалы үчүн ошол жактан балким. Мисалы үчүн болгон да мындай деле учурлар, бир участокты 2 адам сатып алып экөө салабыз деп ызылдашпан аягында акчасын, батирин ала албай алган адамдар ошондой болбосун депчи. Мисалы үчүн ошол балким ошо требованиялары күчтүү болуп аткандыр чыгар. Обязательно көп этаптардан өтүп, мисалы үчүн сразу эле документин бербей караштырып, изучать этип, албетте проектини да карайт, болобу, болбойбу деп. Ошол себептен го деп ойлойм да. Эгерде күчтүү, тажрыйбасы күчтүү компаниялар келе ачат эле го дейм. Мен билгенден башка да биздин мындай компаниялар, башка курулуш компаниялары чынында документи менен эч кандай шарттарды бузбай, закондорду бузбаган компаниялар жакшы эле келе ачат. Көп эле жыл болуп калды да. Менин бабымда сиз дайыма эле ушул эл аралык компанияларда иштеп каласызбы? Новотел дедиңиз, анан кийин эле Елизавета, Елизавета кыргыздардыкы элеби? Елизавета кыргыздардыкы эле. Елизавета кыргыздардыкы эле, көп ойлошот. Бияк биздин эле кыргыздардын компаниясы. Эмне Елизавета? Елизавета в честь королевы Елизаветы. Курманжандыкы десе болбойт беле? Аны эми подкастка чакырып сурап көрсөңүз болот. Буюрса, анан эми сиздин жеке өзүңүздүн басып өткөн жолуңузда анан маркетологдордун эмесин, кесибин талдап кетким келет да. Көпчүлүккө кызыктуу болушу мүмкүн. Балким сиздин дагы сүйлөгөн, айткан сөздөрүңүздөн шыктанып, анан кийин маркетолог болом деген кыздар чыгар. Жакшы, көбүн эле көрсөң, азыр маркетолог, SMM специалист, дизайнер, кыскасы мындай түшүнбөйсүң кимиз эмне жумуш кылат экен. Эми маркетолог бир аз түшүнүктүү. Ошентсе дагы сиздин жумушуңузда кандай кыйынчылыктар бар? Эмнеден баштаса болот, мындай кызыгуудан тышкары? Тажрыйбамы алганда эч кандай деле кыйынчылык болгон жок. Бул адам өзүнүн жумушун сүйүш керек. Албетте, ногу со временем деп коет го орус тилинде айтканда. Окуп туруш керек, тренингтерге барып туруш керек. Маркетингди бүткөм, маркетологду бүткөм, бирок жумуш таппай атам. Көрдүңүзбү, диплому бар, жумуш таппай атат. Бирок мындай эле бүтүп койгом. Үйдөгүлөр айтты эле бүтүп койдум. Ар бир адамдын өзүнүн шыгына жараша го дейм, мисалы үчүн да. Кээ бирлер бар, мына биз маркетолог алдык эле, ушунча каражат бөлдүк эле, бирок такыр окшошпой койду дейт да. Кандай маркетолог алдыңыз эле десем, айтып калышат, жана кыска нөөмөттүк. Туура эмес адисти алса, туура эмес иш жүргүзүп, анан болгон берки профессионалдуу, тажрыйбалуу маркетологдор жөнүндө ой бузулуп калат да, предприниматель. Бар эле ошондой. Бар эле дегендейчи. Бирок биздин күчтүү маркетологдор бар. Бирок бул жерде дагы кээ бир адамдар, предпринимательдер бар, эми сөздүн ачыгын. Бир нерсе жакпаса эле алмаштыра берет да. Бирок жакшы адистерди ошентип, кандай десем, недооценивать этип тартып коет да. Анан мен мындай нерсеге кабылам да, көп учурда чоң компаниялар, банктар болобу, чоң курулуш компаниялары болобу, жаңы эле сүйлөшөсүң маркетологу менен, бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра чалсаң, ал киши мен иштебейм ал жерде болду деп текучка аябай чоң. Эмне себептен ал болот? Балким келишпестиктен, бири-бирин туура түшүнбөгөздүктөн, недоверие деп коет го, эми мындай, кандай, мисалы сен адисти алып атасыңбы, мисалы үчүн юристти деле, бухгалтерди деле алышат го, юристти деп коелучу, алышат го, анан закон билет, ага ишенип, ошонун, кандай десем, доверие аркылуу ал иштейт, маркетолог деле ошондой адис. Биртике дагы, кандай десем, маркетологдорго мындай кенен, кандай десем, бериш керек да, свобода бериш керек да, көрүш керек да, кандай болот. Эгерде ошол свободасынан
чынында аркасында иш чаралар абдан жакшы болуп, астыга жылып атса, результаттар болуп атса, натыйжа болуп атса, анда просто надо поддерживать. Ушунун баарын жыйынтыктап туруп, эмеге келсек, мисалы сиздин кесибиңиз боюнча, ошондо кандай направленияларды карайт маркетолог? Таанылтыш керек жакшы. Да, таанылтыш керек. Сатуу жагына киреби? Сатуу жагына албетте кирет. Менин орус коллегаларым бар, окуп калганда анан айтып калышты, маркетинг это что десем, это продаж деп жооп беришчү да. Кыскача болду. Анан ошонун ортосундагы толтура инструменттерди пайдаланып, ошол натыйжага алып келесиң да. Бул жөн гана продажа эмес, сен адамдардын жол. Маркетинг это путь клиента. Ошол брендти как ты позиционируешь на рынке или в целом, да. Сиз кандай философияны карманасыз? Мисалы үчүн көптөгөн эми китептер бар, клиенты на всю жизнь деген китептер бар, мисалы үчүн. Сизге кайсы философия көбүрөөк баалуу? Мисалы үчүн бир клиент эми күн сайын эле үй ала бербейт да. Бирок ошол эле кезде өмүрүндө бир жолу үй алган адам келет, же болбосо бизнес катары көргөн адам келет. Кандай? Негизи сиз кандай философия десеңиз, мен кыска эле жооп берем. Маркетинг это доверие. Болду. Ким болбосун? Ким болбосун, доверие. Например, биринчи сатып алып кеткен клиент экинчи келгенде бул уже биринчисинде сенин чынында рекламаңда кылып аткан иш чараң аркылуу келсе, барып көрүп көрөлүчү деп, ошого ишенип ар жактан уже менеджер иштеп сатып алса, кандай болбосун да, же колдонсо, экинчи келген клиент бул уже сенин, кандай десем, ошо клиентке кылган мамилең болот да. Бул нерсени сураганымдын себеби, баягы сиз айтып атпайсызбы, ишендирип, өзүңүн продуктуңа мындай ишеним жаратып, клиент ишениш керек, ошону ишендиришиң керек депчи. Ушул нерседе көпчүлүгү мындай злоупотреблять этип коет. Маркетингде отурган адамдар, мисалы үчүн, жок нерсени ушул мен сатышым керек, анын өзүнүн проценти бар, түшүнүктүү. Ушул жерде мындай тонкая граница кетип атат да, ошону кантип сактап калыш керек? Мисалы үчүн мен айтсам, азыр баары эле убакытты экономить этип калбадыбы? Это же самое ценное. Бат жооп берип, бат обслуживать этип, ошого мен көп байланам да. Сервис. Своевременно. Сервис, да. Азыр адамдар эки жакка чыгып көрүп атышат, башка жак менен салыштырып көрүп атышат. Сервис да. Көп нерсени сервиске такайт да. Эки магазин турса бир жерде, сен менен бир аз кымбат болсо деле, сен менен жакшы мамиле кылып, жакшы сүйлөшкөн адамга киресиң. Ооба. Анан эге элестетиңиз, баары идеальный болуп туруп, маркетингде идеальный болуп, сонун болуп туруп, жөнөкөй тил менен айтып атам да, бүт жагын камтып, анан ошо маркетинг менен келсең, анан эмне болду деп турса, алгым келбейт деп турабы? Алгым келбейт да. Эмне деп койчу эле, жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат деген сыяктуу деле, бул психология да, толтура бул да маркетинг деле жөн эле мондай красивый картиналарды көрсөтүп коюп, красивая картина это такая первый крючок. Да, биринчи жолу илип кетиш керек да. Первые 3 секунды дегенде. Первый илип кеттиң, клиент келди. Келгенден кийин уже ар жактан уже сенин ошо сервисиң, кылган иш чараң полностью ошо камтыйт да. Соответствовать этиш керек. Предприниматель өзүнүн чөнтөгүнөн акча салып атат. Ошо маркетинг акча бөлүнүп атат да. Полностью иштеп атат, рекламасын запускать этип атат. Баардык нерсеси бири-бири менен байланышкан, ал жагы бүт полностью бир-бирине төп келген, Сиз клиент катары мага чалып атасыз. Мен ушуга кызыгып атам, алат элем деп, жакшы ниет менен чалып атасыз. Прям алыңыз келди, же жакты, ошону колдонуңуз келди, услуганы болобу, продукты болобу. Анан менеджер туура эмес жооп берди. Акча жөн эле кетип атпайбы? Тил утулуп калды да. Кандай десем, туура эмес кылган адамга мамилеси үзүп коет да, баары цепочка. Клиент албай калат. Эми биздин теманын башындагыдай, сиздин аскердеги кызмат өтөгөнүңүздүн кандай жардамы, кандай мындай ошондо жакшы эле ушул тажрыйбаны өтүп койгон экен деген нерсе жардам берди сиздин бүгүнкү кесибиңизге? Устойчивость до конца прям. Болбойт десе, болбой барып ошонучу алып
доказывать этип жок кылабыз деп научилась убеждать деп койчу эле. Ошол нерсе, стойкость. Жөн эле сдаваться этпей. До конца барып деп кандай десем, кээ бир ар кандай ситуациялар болот да. Киресиң кээде утверждать этилбей калат. Ошол кооз картинанын ар жагында да чоң командный жумуш турат, акча каражаты турат, план турат, сценарий турат, ТЗ турат дегендейчи, баарын утверждать этесиң да. Анан ошондо эле кирип ошол сен команданын, руководствонун алдында защищать эте билиш керек да. Эми бул узкопрофильный дейли. Сиздин узкопрофильный бул жумушуңуз тууралуу, аскер кызматы, маркетология тууралуу маектен биз мындай социальный жакка өтсөк. Мындай успешный айымдын аркасында, ийгилик жараткан айымдын аркасында албетте чоң үй бүлө турат. Ооба. Ошол эле бул жакта командаңыз турса, бул жакта үй бүлөңүз турат. Үй бүлөңүз тууралуу, мисалы үчүн, жолдошуңуз кантип колдоп кубаттап турат? Анан негизи эле мисалы үйдө баягы кыргызда келин кызматы Актуалдуу бар, тема, келин актуалдуу кызматы тема. бар. Сиз ошентип эле акча таап коюп, кайнененин оозун акча менен жаап коесузбу же кандай? Кандай десем, жолдошум бар, 2 балабыз бар. Жолдошум экөөбүз чогуу окуганбыз, 5 жыл строительный тармагында. Анан алыс кеткен эмесмин. Байкап, жакшы адам экенине көзүм жетип, анан турмушка чыккам. Мен ушул менден көп үй бүлө жөнүндө сураганда, тайнемдин сөзү көз алдыма келет. Тайнем айтып калчу эле, ар бир адам, аял заты айрыкча, бактылуу болоюн деп айтпастан дагы тилеш керек депчи. Анан глубокий мысли, вот чоң атам, чоң анам, тайтам, тайнемен калган. Бул кандай десем. Анан айтып калчу ошо, жаштын тилегин берет, тиленип алсаң баары келет. Баардыгы мен тилегендей. Ишенесизби? Мен кайненем жакшы болсо экен, кайнатам жакшы болсо экен, жакшы жерге барсам экен дегеним чындыгында балким мага Алла Таала бергендир. Мен булик жеп жүргөн бул кичике кезинде депчи. Жакшы адамдарга жолукканда, кайын журтум жакшы адамдар. Чындыгында айтсам, кайненем билимдүү аял, билимдүү мугалим болуп иштеген, кайнатам да билимдүү. Көп жерден кайненем чтобы аял киши иштеш керек. Аял кишинин коомдун орду бар. Үйдө да аял кишинин өзүнүн орду бар. Коомго аралашкан адам балдарын туура багытта тарбиялайт. Аял киши кандай десем, орусча айтканда с ногу со временем болуш керек деп көп айтат мага дагы. Албетте аял кишинин бир бактысы бул тандаган тагдырынан деп коет го. Жолдошум колдобосо кайдан келет? Мен мисалы үчүн турмушка чыгатканда акчасы бар, машинасы бар, мындай болсо, кичи бала болбосо деген эмесмин. Чынын айтайын. Мага эң негизгиси ошол тандап аткан адам жөнөкөй, адамгерчиликтүү, билими болсо деген. Болду. Ушул эле нерселерди тилегем. Бирок ошонун баарын берип койду баары бир. Ооба, берип койду дейм. Мен деле мындай 27 жашымда тийдим. Анан аябымда акылга калчап, эки жакты байкап, мындай кандай десем, тийдим да турмушка, туурабы? Анан ошо жөнөкөйлүгү, адамгерчиликти, адамдарга кылган мамилеси, анан ошо билимине карап, ошо турмушка чыккам. Анан ата энеси менен жашабайм, анан жок деген деги эле такыр оюмда жок болчу. Негизи Гүлназ айым эртеден кечке в поле боя, мисалы үчүн муну сатыш керек, муну рекламалаш керек, съемка кылыш керек, ызы чуудан келип анан үйгө келсе, тамак бышырыш керек деген нерсе бар да. Же тамак бышырбай эле Беладжодан заказ кылып коебу? Беладжодан жумуштан заказ кылып ичебиз, эртең менен келатып кофеден ичип, Беладжодан жумушка туура настраиваться этип иштейбиз. Бирок Кудайга шүгүр, апам үйдө болгон учурда айтып атпаймынбы, аябай колдойт. Колунан келген тамагын даярдап, атам менен апам бизди күтүп, чынын айтсам, бизди күтүп ичпей турат. Биз кечигип калсак чалат. Көбү айтышы мүмкүн. Сен сүйлөй бересиң да, сен деген кайната кайненең менен повезло, а бизде деген вот повезло деши мүмкүн эле. Чынында мага повезлодур.
может Алла Тааланын жаман адам эместирмин деп эле. Маңдайыма өзүм тилеп алган апама деле айтып калам, өзүмдүн тилеп алган апамсыз депчи. Кудайдан тилеп алган. Мисалы үчүн мага кайнатам, өзүмдүн жолдошумдун атасы абдан колдоо көрсөтөт. Болуп калганда балдар менен келатсам дарбазаны ачып берип, өзүмдүн атамдай мамиле кылат. Негизи эле кыргыз кайнаталары ошондой го. Абдан жакшы көрөм, чынында. Сыйлайм, урматтайм. Абдан мен мисалы үчүн ыраазымын, мен балдарым ушу чоң эне, чоң атасынын тарбиясын көрүп жашайт. Бул сонун да. Мен мисалы үчүн көрүп эле жашагам, мага абдан жагат. Сиздин балдарыңыз эле эмес, кайнененин камырынан деп коет го, келин деле ошол кайнененин бир тарбиясын көрөт эмеспи? Мен бир нерсем бар. Ишим жүрбөй атса, обязательно атам менен апамды ыраазы кылам. Батасын алам. Анан ишим жүрүп кетет. Бул ыраазы кылам дегенде бир кызмат кылып, белек кылып. Белек кылам. Демек, белек деле бул мындай кандайдыр бир ачкыч болуп берет көп нерсеге. Ооба, эгерде сенин колуңан келип турса, сенин көзүң жетип турса, ошол жерде эмне кылбашың керек? Кыла бер да. Айтып атышпайбы, мисалы үчүн, может береке, ырыскы сен аркылуу келип атса, мисалы үчүн айтып коюшат го, значит сен үчүн келип атат. Мен деле бул нерсени көп түшүнө берчү эмесмин. Акыркы бир жума болуп калды, чын айтып атам да. Эгерде сен көп таап, көп колуңан келип, мисалы эле да, мен эмес негизи, ырыскыны Алла Таала сен үчүн берип атат да, сен аркылуу берип атат. Кылып кой, эчтеке болбойт. Эгерде сен сага берип сынап атат. Берип сынап атат да. Анан эгерде сен жакпаган адамга 1000 жакшылык кылсаң деле жакпайсың. Алтын алып келип башына куюп атсаң деле жакпайсың. Бул любой жакта да. Эгерде сен мисалы үчүн мен белек кылсам да, апама көбүрөөк белек кылам. Белек кылсам, апам батасын берет да. Бата алган кандай сонун. Ошондой үй бүлөм бар. Балким бизди көрүп аткан мырзалар дагы мындай ошолорго мындай чекит коюп кетейин деп атпаймынбы? Мынча аскерден өтүп, кандай гана баягы ысык сууктан, суудан, оттон өтүп, анан кийин бүгүнкү күндө Елизаветаны деле, Елизавета курулуш компаниясы деле бир чоң курулуш компания, мындай менимче баягы өзүнүн тарыхы булганбаган жакшы компаниялардын бири. Анан ошол жерде салымыңыз чоң деп билем. Анан эми бүгүнкү маектин аягына жетип келдик. Буюрса көрүүчүлөргө кызыктуу болду болуш керек. Анан кийин ишенем. Сиз ошол акыркы көрүүчүлөргө, балким сизди көрүп аткан жаш кыздарга шыктануу катары эмне кайрылуу кылмакчысыз? Азыркы заманда билим алыш керек, албетте. Өзүнө ишеним. Анан болбой калат да, мисалы үчүн бир кылганда. Ошол нерсени кайра эгерде чын кааласа, ниети болсо, максаты болсо, кыла бериш керек ошол ишти. Эгерде сиз мындай карьера боюнча сурап жатсаңыз. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Анан кийин биздин көрүүчүлөргө болсо жактырууну басабыз, бөлүшөбүз, анан кийин катталууну дагы унутпайбыз. Анан ошондой эле биз ишенебиз, Гүлназ айым өзүнүн ар дайымкыдай эле кайсыл тармакты алып кетпесин, майын чыгарып алдында болуп жүрө бересиз. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат, чакырганыңыздар да көптөн бери. Бүгүнкү күн буйруптур. Рахмат, сизге да ийгилик.